досрочный пенсия дегенди токтоткон жатабыз. 50 миңден үйдө пенсия алат 400дөн ашык адам. Камсыздандыруу принциптеринен тайгандан баштап болду соцфондко төлөбүз дегендер чыгат. Социалдык фонддун иши жана пенсиялык реформалар тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн конокто социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев. Саламатсызбы, Бактияр мырза? Сөздүн башында эле социалдык фонд пландап жаткан реформалар тууралуу айтып берсеңиз, алдыда эмнелер күтөт? Саламатсызбы, Нуржигит студия чакырганыңыздарга рахмат. Социалдык фонд азыр жогорку кеңешке мыйзам долбоорун алып кирди. Ал жерде 9 өзгөртүү киргизип атабыз. Анан бардыгы эле ушу социалдык фонддун туруктуулугуна көздөлүп жасалып атат. Социалдык фонд туруктуу болуш керек. Анан ошону менен бирге эле биздин камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөөчүлөрүнө дагы ошондой эле биздин пенсионерлердин шарттарын жакшыртууга байланышкан өзгөрүүлөрдү киргизип атабыз. Эми өзгөртүүлөр жөнүндө айта кетсем, ал жерде эң биринчи өзгөртүү бул пенсияны билесиздер. Пенсия 3 бөлүктөн турат. Бул базалык бөлүк пенсия, мамлекет тарабынан төлөнүп берген базалык бөлүк болуп эсептелет. Андан кийин пенсиянын экинчи бөлүгү бул 96-жылга чейинки иштеп жүргөн мөөнөтү үчүн стаж болуп эсептелет. Андан кийин 96-жылдан кийин жана персонифицированный учет киргенден кийинки период ким канча төлөсө ошол сумма чыгат пенсия катары. Ошон жанагы 96-жылга чейинки период пенсияга чыккан учурда мыйзамга ылайык пенсияга чыгып аткан адам ошол учурду тастыктап бериш керек, архивтерден справкаларды алып келип бериш керек. Мен бул жерде иштеген мынча айлык алгам деген. Аны өзүңүздөр билесиздер, 96-жылга чейин жана союз ураган учурларда көп документтер 90-жылдары архивтерге тапшырылбай калган учурлары кездешет. Көп учурларда ошол архивтер каралбай калган, күйүп кеткен же болбосо дагы бир нерсе болгон, архивтерде документтер табылбай калат, дагы ошол жылда стаждары күйүп кетип атат. Ошон үчүн азыр ал периодко биз эч кандай документ сурабайбыз. Аял кишилерге бул жылдан боло турган болсо, аял кишилерге 12 жыл стаж, эркек кишилерге болсо 17 жыл стаж деп киргизип атабыз. Автоматически биз ошол жылдары стажды эсептеп беребиз дагы, суммасын да чегерип беребиз ошол жылдарга. И пенсияга чыгып аткан адам паспорту менен эле келип туруп пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Эгерде жанагындай льготный пенсиялар бар, эми льготный стажда аны эми тастыктап бериш керек. Эми высокогорьеда жашагандыгы, же болбосо жанагындай вредный условия труда деп коет, ошондой условияларда иштегенин тастыктап бере турган документтерди бериш керек. Ал льготный пенсиялар, ал документтерди бериш керек болот. Мындай жашы менен чыга турган пенсия болсо, паспорту менен келип эле чыга турганга мүмкүнчүлүк түзөбүз буюрса. Дагы бир момент ошол киргизип аткан бизде 3-чү топтогу майыптар бүгүнкү күндө эгерде ал иштеп атса, анын пенсиясы жана камсыздандыруу бөлүгү 50% эле төлөнүп берет. Анан ал өзү иштеп, өзү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп тапкандан кийин ал стажды камсыздандыруу бөлүгүн биз ошол мыйзамга өзгөртүү киргизип, ал 50% эмес 100% алыш керек деген өзгөртүү киргизип атабыз. Мындан тышкары жанагы бийик толуу шарттарда жашап пенсияга чыккан учурда биз льготаларды беребиз да, коэффициенттерди кошупчу, бийигирээк коэффициенттерди коюп льготалар берилет. Анан ал ошол бийик толуу шарттарда жашабай пенсияга чыккандан кийин, мисалга алсак, чүйгө келип жашап калса, же болбосо бөлөк райондорго барып жашап калса, бийик толуу шарттарда эмес, жана коэффициенттерин алып коебуз да бүгүнкү күндө. Азыркы мыйзам долбооруна киргизип атабыз. Эгерде ошол бийик толуу шартта жашап, ошол жерде иштеген болсо,
биз каерге барып жашаса дагы ал коэффициенттери калыш керек деген өзгөртүүлөрдү ушундай жакшы өзгөртүүлөр киргизилип атат. Анан ал жерде жана досрочный пенсия дегенди токтоткон жатабыз. Жана мөөнөтүнөн мурда пенсияларды эркек кишилер эгерде 40 жыл стажы болсо 60 жаштан чыга алат деген бүгүнкү күндө мыйзамда жазылган. Аял кишилер болсо 35 жыл стажы болсо 55 жаштан пенсияга чыга алат деген бүгүнкү күндө мыйзамда бар да. Ошону токтотолу деп атабыз. Бизде 58 жаштан мындай общеустановленный стаж бар. Аял кишилерге 58 жаштан, эркек кишилерге 63 жаштан. Биз общеустановленный жашты көтөргөн жокпуз. Бөлөк Казакстанды, Россия Федерациясын, Европа мамлекеттерин ала турган болсок, алар эркек кишилерге 65 жашка чейин, андан өйдө 66-67 жашка чейин көтөрүп коюшту. Пенсионный возрастта аял кишилердики болсо минимум 60, а так 63-65 жашка чейин көтөрүштү. Биз аны көтөргөн жокпуз. Биздики ошойдон эле калып атат. Аял кишилер 58 жаштан чыгат, эркек кишилер 63 жаштан чыгат. Бир гана жана досрочный пенсияны токтотушубуз керек. Анткени бүгүнкү күндө пенсияга чыккандардын саны жаңы назначениялар жылына 23-жылы 60 000 киши жаңы пенсияга чыкты. Ошонун 70% льготный, анан досрочный пенсия болуп атат да. Льготный пенсияларга тийишпейбиз. Аны киргизген жокпуз. Льготный пенсиялар ошойдон эле калат. Бирок могу досрочный пенсияларды токтотушубуз керек болуп атат. Льготный пенсиялар билесиңер, бул бийик тоолуу шартта жашагандар, отдаленный райондордо жашагандар, жана көп балалуу энелер, буларга бул тиешеси жок бул өзгөртүү. Булар мурда кандай төлөнүп атса, кандай чыгып атса пенсияга, ошол эле возраст менен чыга берет. Өлкөдө канча киши социалдык фондко камсыздандыруу төгүндөрүн төлөп келет, анан ошол түшкөн акча пенсия төлөгөнгө жана пенсияны көтөргөнгө жетеби? Организованный сектор, анан неорганизованный сектор деп коебуз. Бул жана организованный сектор дегенибизге бул бюджеттик уюмдар, бул жерге мамлекеттик ишканалар, жана мамлекеттин үлүшү бар ишканалар бар. Андан кийин жана юридические лица, ОСО деген немелер бар, форма собственности менен ишканалар бар. Жалпысынан булар төлөгөн акча жалпы социалдык фонддун бюджетинен 97%-ын түзөт. Уюшкан эмес сектор деп жанагы лотоктор, жана кичинекей магазиндер, жолдун жээгинде турган базарлар, алардын жер үлүшүнөн төлөп аткандар, алардын төлөгөн акчасы биздин бюджетте болгону 0,8%-ын түзөт. 0,8%-ын түзөт. Анан жалпы бюджетибиз 63 миллиард болсо, ошонун ичинен жер үлүшүнөн төлөгөндөр болгону 200 миллион болот. Анжа патент эмелерден төлөп жүргөндөр алар где-то 600 миллион сом тегереги болот да болгонуч. Бирок аларга пенсия төлөөгө келгенде, пенсияга төлөөгө, допустим, 2023-жылы жалпы чыгаша жагыбыз пенсияга төлөөгө 74 миллиард сомду түздү. Ошонун 29 миллиарды, почти 30 миллиардты ошол төлөгөн акчасы жалпы бюджетибизден болгону 0,6%-ды түзүп атат, 200 миллион сом. Аларга кайта төлөгөнү келгенде 29 миллиард сом болот да. Ошол акчаларыбыз кичине мындай перетекание болуп атат. Мисалга айта кетсек, ошол эле мугалимдер, ошол эле врачтар айына эгерде айлыгы 20 000 сом боло турган болсо, төлөгөн акчасы 4800-5000 сомдун тегереги болот да. Бул кишилер 5000 сом тегереги айына төлөп атат, бул жер 7 сом. Булар 25 жылда бир 4000 сомго жакын акча төлөп атат, 25 жылда 4000. Булар бир айда төлөп атат акчаны. Бирок пенсияга чыккан учурда бул
төлөгөн акчасы 4000 сом. Бул пенсияга чыгары менен бир айда эле кайта ошол акчаны алып атат да. Кичине мындай эме социалдык фондтун мындай камсыздандыруу принципти сакташ керек да социалдык фонд. Ушул учурларда социалдык фонд камсыздандыруу принциптерин сактай албай атат да. Буларды мыйзам долбоорлоруна киргизип атабыз. Социалдык фонд туруктуу болуш керек. Келечекте бул азыркы киргизип жаткан реформаларыбыз эртең бүрсүгүн эле эмесин бербейт, жемишин. Бул 15-20 жылдан кийин жемишин бере турган реформаларды киргизип атабыз бүгүнкү күндө. Мына иштеп, бирок социалдык фондко акча төкпөгөн жарандар бар да. Ошол жарандарды, мына иш берүүчүлөрдү социалдык фондко акча төгүүгө тартуу үчүн кандай иштер жүргүзүлүп атат? Мындан 3 күн мурун Акылбек Сөнбекович налоговыйда бир форумда Акылбек Сөнбекович айтты. Буга чейин президентибиздин да тапшырмасы болгон именно бизнестегилерге камсыздандыруу төгүмдөрүн 27%дан 14%га чейин түшүрөбүз депчи. Бул жумуш берүүчүдөн 17% кармалат да бүгүнкү күндө. Ошону 17%ды 4%га чейин түшүрөбүз деген маалыматты Акылбек Сөнбекович берди. Мунун үстүндө иштеп атабыз азыр. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таяна турган болсок, бүгүнкү күндө көмүскөдө бизде 600 миңдей киши жана салыктарды төлөбөйт, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөй жүрүшөт да. Ошол кишилерге биз азыр бүгүнкү күндө эмелерде камсыздандыруу төгүмдөрүн ошондой түшүрө турган болсок, буюрса алар көмүскөдөн чыгат го деген ишеничтебиз. Мындай буюрса бул мамлекет тарабынан түзүлүп жаткан шарт деп эсептейбиз да муну. Кыргызстандагы пенсиянын көлөмү боюнча сөз кылсак, мисалы бир жаран 2000 сом пенсия алса, кээ бирлердики 200 миң сомго чейин чыгыш мүмкүн. Ушул ортодогу айырма, бирөөнүн көп алганы, бирөөнүн аз алганы эмне себеп? Муну мен али айтып атпайм, жана камсыздандыруу принципи депчи. Бизде социалдык фондко канчалык көбүрөөк камсыздандыруу төгүмүн төксөң, ошончолук көбүрөөк пенсия аласың деген принцип бар да. Анткени андай принциптерди сактанбасак, анда мен эмне алам соцфондко төлөп, мен төлөбөсөм деле баары бир пенсиям момча болот деген мындай ишенимдер пайда болот да, мындай түшүнүүлөр. Ана ошондуктан биз социалдык фонд болгондуктан биз ошол камсыздандыруу принциптерин сактанышыбыз керек. Максимальный пенсия алгандар дегенибиз 50 миңден өйдө бизде 400дөн ашык адам 50 миңден өйдө пенсия алат, 400дөн ашык адам. Бул адамдар мамлекеттик кызматта иштеген адамдар эмес. Бул адамдар именно жанагы горнорудный компанияларда иштегендер, укумтөр болобу, жер үй болобу, ушундай бир алтын кен иштеткен компанияларында иштеген кызматкерлердин пенсиялары ушундай бийик. Андан тышкары жанагы банковский сферада иштеген адамдардын пенсиясы бийик бизде. Андан тышкары жанагы бизнесте жүрүп соцфондко камсыздандыруу төгүмдөрүн көп төлөгөндөрдүн пенсиялары көбүрөөк болот. Анан профессорско-преподавательский состав бул кишилерди билесиздер, 80ге чыкканча деле иштей беришет. Булар жыл сайын ошо иштеп жатып айлык алып атышат да, айлыктарынан камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүшөт. Жыл сайын булардын пенсиясы перерасчет болот. Андан тышкары жыл сайын индексация болуп турат. Ошондон улам пенсиялары кошулуп келет. Ушундай чоң пенсияларды алышат булар. Анан жана мамлекеттик кызматкерлер баардыгынын пенсиясы бийик деген бул туура эмес. Анча аз алгандар, мен буга чейин айтып кеттим, аз алгандар бул камсыздандыруу төгүмдөрүн өтө аз төккөндөр, анан жанагы стажы аздар. Стажы 2 жыл стаж менен, 3 жыл, 5 жыл стаж менен чыккандар бар да пенсия. Эл арасында мисалы 40 жыл иштеп, 20 жыл өзүнүн стажы менен, белгиленген стаж менен иштеп, соцфондко акча төлөгөм, бирок алган пенсиям бир 3 миң, 4 миң дегендер бар да. Ошого эмне себеп?
Эми себеби ар кандай жумуштарда иштеген болот. Эми допустим айлык алганда деле мындай младший обслуживающий персонал, технический обслуживающий персонал деп бөлүнөт. Алардын айлыгы кичине азыраак болот. Стажы көп болгону менен айлыгы аз болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү азыраак болсо, ал дагы мындай пенсияга мындай азыраак пенсия болуп калат да. Канчалык айлыгы көбүрөөк болуп, канчалык соцфондко көбүрөөк төлөсө, ошончолук пенсиясы көбүрөөк болот. Былтыр жаңылбасам депутат Чолпон Султанбекова сиз жогорку кеңештин жыйынына катышканда 13-чү пенсия берели деп сунуштаганда пенсионерлерге бул ойду соцфонд колдойбу? Каражат жетиштүү болобу ошо төлөгөнгө? Урматтуу депутатыбыз 13-чү пенсия бөлөк мамлекеттерде дагы төлөнүп атат деген, бирок андай бир да мамлекетте жок 13-чү пенсия деген пенсионерлерге. Анан эме боюнча ала турган болсок, пенсияны көтөрүү боюнча 22-жылы мына пенсияны 33%га көтөрдүк, 23-жылы пенсияны 38%га көтөрдүк. Мурда пенсияларыбыз, допустим, статистикага кайрыла кете турган болсок, акыркы 10 жыл, 12-13 жылда ала турган болсок, пенсияларыбыз жылына 3%, 4%, 5% эле көтөрүлчү. Максимум көтөрүлгөндө 16-жылы 7%га көтөрүлгөн. Мына биз 33%га 2 жылда 33, анан 38%га көтөрдүк. Бул кошумча бизге 40 миллиард сом керектелди бул көтөрүүгөчү. Анан биз ошончо акча бир эле пенсияны 13-чү пенсия кылып койбой, биз жалпы жыл ичинде көтөрүп атабыз да пенсияны. Буга 40 миллиардка көтөрүү бул эмне деген акча? 2 жолу көтөрүүбүзгө. Мурда пенсия көтөрүүгө, допустим, бир жылда бир жылга биз көтөрүүгө 20 миллиард жумшап атсак, кошумча мурда 3 миллиард, 4 миллиард жумшалчу да. 500 миңден ашык пенсионерге биз пенсияны 2000 сомдон баштап 7000 сомго чейин көтөрүп бердик. 500 миңдей пенсионер. Андан беркилерин болсо, биз көтөргөнүбүз мына бирөөнө 1900, 1800, 1700, 1,5 миң сом, 800, 900 болуп туруп, эң ылдыйкысын 500 сомго көтөрүп бердик пенсияны. Анан бул көтөрүүлөргө дагы көп акча кетип атат. Жалпысынан 40 миллиардка кошумча акча кетсе, анын 16 миллиарды Кыргыз Республикасынын бюджетинен кетип атат, анын 24 миллиарды биздин социалдык фонддун бюджетинен кетти, пенсиялык фонддон. Ошондо каражат жетишпейт да, мындай чындыкка карагандачы, туурабы? Чындыкка эми бул 13-чү андай жок, эч жерде жок андай пенсия. Да, бир маселе, былтыр Кыргызстанда пенсияны айткандай 38%га кеминде 500 сомго көтөрүлдү. Анан ошол эле учурда депутаттар дагы, жарандардын да арасында бардыгына бирдей көтөрсө кандай болот эле дегендер ой айтылды да. Анан ошол нерсе мүмкүнбү? Мисалы, баарына бир сумма кошуп берген. Баарына бир сумма кошуп койгон андай. Эми бул жердечи мына мындай эле эметеличи, допустим, сиз 40 жыл иштедиңиз, 40 жыл, 30 жылдан ашык иштедиңиз, сиз соцфондко миллиондогон акчаны төктүңүз. Сиздин ошол убакта миллиондогон акчаны төгүп аттыңыз, бер жагы бир 10 пенсионерди багып аттыңыз ошол төккөн акчаңыз мененчи. Анан бул жерде менин стажым 5 жыл. Соцфондко 2000 сом, 3000 сом төлөгөм. Анан мен айтып атам, эмнеге тигиникин көтөрөсүң, меникин көбүрөөк көтөрбөйсүңбү депчи. Өзүңүз мындай эметсеңиз, биз камсыздандыруу принцибин сакташыбыз керек. Камсыздандыруу принциби сакталыш керек. Канчалык камсыздандыруу принциби сакталса, канчалык биз ошол төлөп аткан адамды ишендирсек, вот сен төлөп атасың, убагында жакшы пенсия аласың депчи. Биз анткени ал канчалык көбүрөөк төлөсө, анын акчасын алып туруп бүгүнкү пенсионерлерге төлөп берип атабыз да биз ал акчанычы. Биз ошондой шарттар түзүшүбүз керек. Сен канчалык көбүрөөк төлөсөң, мен сага ошончолук көбүрөөк пенсия төлөйм депчи. Анан биз азыр ылдый калгандардыкын көбүрөөк көтөрүп туруп, тигилердикин азыраак көтөрүп койгондо азыр 600 миң пенсионерибиз кыйкырып чыкмак. Эмнеге силер биздин пенсияны аз көтөрөсүңөр?
илердикин көп көтөрөсүңөр. Биз жакшы төлөп жүрбөдүк белек соцфондко депчи. Ошондой моменттер бар да. Анан биз камсыздандыруу принциптерин дайым сакташыбыз керек социалдык фонд болгондон кийин. Анткени камсыздандыруу принциптеринен тайгандан баштап болду соцфондко төлөбөйбүз дегендер чыгат. Биз эмнеге төлөйбүз? Төлөбөсөм дагы мен алат турбаймбы пенсия? Мен төлөбөсөм да пенсиям көтөрүлөт турбайбы деген чыгат. Быйыл пенсияны 7%га көтөрүлөрү айтылган. Бирок жарым жылдыктын жыйынтыгы менен андан да көбүрөөк кошконго аракет кылабыз дегенсиздер да. Анан болжолдуу эме барбы? Мындай мынча пайызга көтөрө алабыз деген Азыр прогноз. болжолдуу бюджетке киргизгенибиз мына 970 миллион сом киргиздик. Бюджетибизге 24-жылдын бюджетине камсыздандыруу бөлүгүн 7%га көтөрөбүз деп киргиздик. Бирок ошол эле учурда 23-жылдын бюджетин киргизгенде деле ошондой кылганбыз 8%га көтөрөбүз деп. Бирок биринчи жарым жылдыкты көрдүк, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүн. Камсыздандыруу төгүмдөрү жакшы түштү. Ошонун негизинде биз пенсияны жакшы көтөрө алдык. Анан быйылкы жылы болсо жанагы камсыздандыруу төгүмдөрүн бизнес үчүн ылдый чүрөбүз деп атпайбызбы? Анан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүн көрөбүз. Эгерде буюрса жакшы түшө турган болсо, анда пенсияны быйыл да буюрса жакшы көтөргөнгө аракет кылабыз.